Ошол согуш, ошол 4 жыл кайгылуу 40 жашта кыяматтан өткөрдү. Мына ушулар шейит эткен билебиз. Өлсө дагы үмүт күтүп жүрөбүз. Аттарынан ар биринин тамгаларынан таазим кылып башыбызды ийебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кадырлуу согуштун ардагерлери, Ташкөмүр шаарынын тургундары жана меймандар. Бүгүн улуу жеңиштен 76 жылдыгы Атамекендик согуштун 70 жылына арналган митинг катышуучулары, ардагерлери жана согуш мезгилинде оруктун эмгекчилери 9 май жеңиш майрамы Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул жеңиш күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамдан ажыраган. Бул күн Совет элинин 5 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу атамекендик согуштагы германиялык фашисттердин мизин кайтаруу менен жеңишке жетишкен күн. Кыргызстан эли, жоокерлери жана оруктун эмгекчилери жалпы Совет эли менен бирдикте майданда кан кечип, фронтту ок-дары, жабдык жана азык-түлүк менен камсыз кылып, согуш азабын чогуу өткөрүштү. Советтик армиянын катарында Кыргызстандан да 360 миңден ашуун жердештерибиз бадырларча салгылашкан. Алардын ичинен Ташкөмүр шаарынан 1477 адам согуш майданына чакырылган. Жана согуш аяктанган мезгилден кийин шаарыбызга жалпысына алганда 4119 адам улуу атамекен согуштун катышуусу деп Ташкөмүр шаардык аскер комиссариясында каттоодо алынган. Азыркы учурда алардын катары бөксөргөн, улам, орду толгуз жок болуп бараткандай. Советтер Союзунун баатыры деген наамына ээ болгон биздин жердешибиз Аккисунов Петр Анатольевичке окшогон батырларыбыз баа жеткиз эрдигин көрсөтүшкөн. Алардын ысымдары алтын тамгалар менен ыйык согуштун даңктуу таржымалында. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар, шаарыбыздын коноктору, ардактуу ардагерлер. Мына бүгүн сиздерди 9 май улуу жеңиш күнүнүн 76 жылдыгы менен Ташкөмүр шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктаймын. 9 май ата-бабаларыбыздын өлбөс, өчпөс эрдигин даңазалаган көп калктуу элибиздин биримдиги жана ынтымагы менен ушул жашоону бизге тартуулаган биздин ардагерлерге биз дайыма таазим этебиз. Мынакей даңктуу тарыхыбыз менен элибиз дайыма тынчтыктын, ынтымактын майрамы катары белгилеп келишет. Согушта элдик көрсөтүп, өз жанын жеңиш үчүн курман кылган бүгүнкү биздин бейпил жашообузду тартуулаган жоокерлердин элеси дайым биздин жүрөгүбүздө болот. Жаратканыбыз жерибизге тынччылык, элибизге ынтымак, молчулук, токчулук берсин. Майрамыңыздар мен. Ташкөмүрлүктөр жана Ташкөмүр шаарынын коноктору, мына бүгүн биз СССР замандан бери алган чоң майрамдардын бири улуу атамекендик согуштун жеңиш майрамында чогулуп отурабыз. Бардыгыңыздарды ушул жеңиш майрамы менен куттуктайм. Мына 76 жыл жеңиш күнү өткөнүнө өтсө дагы Кыргыз эли, Советтер Союзунун эли, дүйнө эли бул чоң апаатты терең кайгыруу менен, оор кабыл алуу менен эстелишет. Бирок ошентсе дагы акыйкаттык, жакшылык өзүнүн ордун ээлеп Германиялык фашисттерди
Советтер Союзунун эли, ал менен кошо Кыргызстандын эли жеңишке ээ болгон. Ошондон бери элдер ушул жеңиш күнүн чоң салтанат менен майрамдап келип жүрүшөт. Бүгүнкү күндө дагы биз ошол майрамдоонун астында турабыз. Эми жаш муун бул майрамдын маанисин өтө терең түшүнбөсө эскерип коюшка улуу муун, аксакалдар жана бийлик өкүлдөрү биз эстеп турушубуз керек. Баягы кыргыз элинде жакшы сөз бар. Согуштун Кудай бетин ары кылсын деген. Орустарда сөз бар. Лучше худой мир, чем хорошая война дейт. Мына bundan 7-8 күн мурун эле биз өзүбүздүн башыбыздан өткөрдүк. Кыргызстандын коопсуздугуна, эгемендүүлүгүнө коркунучтуу болуп, кандай Кыргызстан боюнча, дүйнө жүзү боюнча кандай оор күндөрдү башынан өткөрдүк. Кыргыз эли дагы оор жоготууларга учурады. Ошон үчүн биз муну кечээги кагылышууну жеңиш катары кабыл албасак дагы ушундай инцидент дүйнө жүзү менен 76 жыл мурун, 80 жыл мурун каптап коркунучка алып келген. Ошол кара күчтөрдү биздин эл жеңип, өздөрүнүн өмүрлөрүн берип, ден соолуктарын берип, ушул жеңиш күнгө бизди баарыбызды алып келген. Биз дайыма ушул күндү жакшылык менен, кубаныч менен тосуп алып, биздин ата-бабаларыбызга ыраазычылык билдирип, Куран дуа келтирип, могул бүгүн күйүп турган өчпөз отту 9 майда жакпастан биз ар бирибиз өзүбүздүн жүрөгүбүздө жагып, ушуларга урмат сый менен, ыраазычылык менен ата-бабаларыбызга сунушташыбыз керек. Эми учурдан пайдаланып бүгүн майрам күнү Ташкөмүр элине, Кыргыз элине мен кааларым мындай бүгүнкүдөй жакшы маанайда жүрөйлү, дайыма ден соолук болойлу, тынч болойлу, согуш болбосун. Мындай жакшы күндөрдө келечекке кенен бут таштап, жакшылыктарга карай алга жүрө берели. Дагы бир жолу